Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum hurmattуу Kırgız elim, kalayık kalk. Men bugün sizlerge şunday bir kayrılуу жазагым келди. 2010 жылы Бакиевдин убагында көтөрүлүш жасаганда ошо свет боюнча бардык жерлерде промышленный баадагылардын баары ошол арзанга түшүп, ал эми биздин жараткан Аллах Тааланын үйүндө мечиттин барды бүгүнкү чейин промышленный баада төлөп келишет. Башка бир завод фабрикадагыдай бизде мечиттерибизде адамдарды иманга чакырып, ал жерде адеп аклактуулукка, жаштарыбыздын баарынын ошол зордук зомбулукка барбай ошо иманга келсин деп чакыра турган жерлерде ошол Бакиевдин да, Акаевдин убагынан, Атамбаевдин убагынан бүгүнкү чейин Сооронбай Шариповичтин убагына чейин мечиттин бардыгы чоң намаз, жума намаз окулган мечиттер бардыгы промышленный баада төлөп келет. Мен өзүм Ысыката районунда 15 жыл имам болуп иштедим эле. Ошол жерде өзүмдүн башымдан өткөн свет төлөнбөй калган күндөрдө айрым имамдар өзүнүн малын сатып, ошо өзүнүн чөнтөгүнөн төлөгөн күндөрү болду. Чет мамлекеттерде, Лондондо, Англияда ушундай баягы христиандардын, католик православныйлардын чиркөөлөрүндө, ошондой эле мусулман мечиттеринде мамлекеттин балансында төлөйт. Эмне үчүн биздин өзүбүз мусулман болуп туруп башчыларыбыз ушул мечеттин светтерин бытовой баада кылып төлөгөнгө эч бир өкмөт ушул маселени канча кайрылуулар болду, канча деген имамдар кайрылып ушул кайрылууларды жазады, бирок чечилбей келди да. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат, өзүнүн заманында отурганда бир адам караңгы болуп турганда өзүнүн шам чырагын жагып, ошол мечитти жарык кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамга айтты, бул өзүнүн кабырын жарык кылып алды деп. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр ойлоңуздарчы, ар бир үйдө свет жок болгон кезде кандай акыбал келет? Ушундай акыбалдар болду, мечиттердин светтерин кыркып кеткен, пениясы менен өсүп кеткен, тияктан бияктан жардам сурап эптеп-септеп төлөнгөндөр. Бүгүнкү күндө ошол акыбал дагы эле ушул акыбал бойдон турат. Карыздары бар, айрымдар ошол төлөнгөн убакта төлөп келет. Менин ушул суранып кетерим, бүгүнкү күндө ошол ордо саясий партия менен аттанып кандидат катары урматтуу жогору жакта турган бийликтегилер, ошондой эле ошол Север Электрода иштеген биздин ошол кызматкерлерибиз кандай жол жобосу менен имамдардын үнү ушул бийликке жетпеди. Себеби башка эл көтөрүлүш жасаганда баягы бечара имамдар булар ошол көтөрүлүшкө саясатка каршы эч нерсе айта албаган үчүн бул сөз бойдон айтылбай калган. Бирок арыздар, бир нече арыздар жазылып, бир нече жолу ошо жогорку кеңеште дагы айтылып каралды, бирок эч кандай тыянак натыйжага чыккан жок. Ошон үчүн мен сиздерди суранып кетерим, баарыңыздар ошол ордо саясий партиянын артынан ошо эмне үчүн аттанып жатам, эмне себептен дегенде ошо мечиттердин маселелери ошо чечилбей, светтердин баары бүгүнкү күнгө чейин ушул арзан баада кылып койсо бир канча жеңилдик болот эле. Анткени мечитибизде эч ким жерден носки чыгарбайт, ал жерде баклажка чыкпайт. Болгону адеп аклыктуулукка, имандуулукка, эл журтун коргоого, ата энени сыйлаганга, мекенди урматтоого чакырган жерде биз ошону кымбат баада төлөп, кымбат баада ошо төлөй албай калган мечиттердин светтери кыркылып атат. Ошого баардык биз жалпы Кыргызстандын эли кыямат күнү ошо Аллахтын үйү свет жок болуп, бирок ал эми жанында бир той топур өткөзүлгөн ресторанда, кафеде же заправкаларда свет турат. Ал эми айрым мечиттерде свет өчүп турган, бул өтө уят. Экинчиден ошол биз Алланын астында чоң жоопкерчиликте болобуз. Ошон үчүн мен сиздерди баарыңыздарды ошол эмне үчүн аттанып жатам, ушундай бир көйгөйлүү маселелерди элдин үнүн, имамдардын үнүн, имам хатиптердин үнүн ушул жака жеткизели. Кайрылуулардын баары жөн эле калып калбастан ушул партия менен аттанып жатам, ошон үчүн колдоп коюңуздарды мен суранап кетет элем. Себеби мен өзүмдүн башымдан имам хатип болуп өткөзгөндөн билем, кыштын күнү канча деген свет кетет. Айрым жерлерде ошо свет кеткенде де кээ бир жердин астынан суу чыгарып берген араптарды демөөрчүлүк кылып, алар болсо демөөрчүлүк кылып кетти, бирок жердин астынан соргон сууда чыгарыш үчүн ал да свет менен иштейт. Ал канчалык деңгээлде даратылат, ал жерге келгенде деген ал жаштардын баарын үйүңөрдөн дарата алып келе деп айта албайбыз. Анткени алар биринчи жолу мечитке кадам таштап келе аткан
жаш балдардын шагын сылдырып барып үйүңөн дарат алып кел деп айта албайт экенбиз. Анткени ар бири келип ошо дарат алган сайын ошончо суу кетет, ошончо жылуулукту сакташ үчүн, ошо мечитке келип ооруп калбаш үчүн, суук болбош үчүн мечиттин свети бир топ кетип атат. Ошон үчүн бул маселелердин баардыгы бир канча жыл мен ушул көйгөйлүү маселелерди айта албай келгем. Себеби үндөрүбүздүн баары жетпейт, жазган заявлениябыздын, арыздардын баары ошол жака жазылды, бирок эч бир каралып бир чоңдордон, депутаттардан же болбосо бир счетный палатадагы бир адамдардан көтөрүп чыккан жок. Мен сиздерге ошон үчүн ушундай бир ынтымактыкка, биримдикке чакырып кетет элек. Ар бир адам ошол мечитке келгенде өзүнүн иманын жана ошо жүрөгүн тазартып келе турган жер. Бул мечитте эч кандай бир саясат жөнүндө же болбосо бир бир жамандыкка үндөй болуп турган нерсе болбойт. Болгон имамдардын ошол жака сыйласак, бир молдолордун, имамдарда дагы биз жөнөкөй бир жаназа менен же бир нике кыйып эле ошо менен өзүнүн тиричилигин өткөзөт. Айрым бир айылдарда андай дагы эме менен жан багып, ошондой бир светтин акчасын төлөй албай калып, жана бир иш болбой калган себептен Россияга, башка шаарларга иштеп кетип атат. Анан бир не десе эле, бул имамдар жаман иштебей кетип калды, мечитке ал дагы өзүнүн тиричилигин кылыш керек, бала чакасын багыш керек. Ошон үчүн урматтуу Кыргызстандагы казылар, муфтияттагы муфтий башчылары, ар бир райондун имам хатиптери, ар бир мечиттин имамдары, мен сиздерди ошол мечиттин светин бытовой баада болуп коюшка үндөп, ошолордун баардыгын эл катары бытовой баада төлөп, өзүбүздүн жеке ошол укуктарыбызды мечиттеги арзан баага өткөрүшүн суранат элем. Эми мен ошо Ордо саясий партия, мурда мен партия менен аттанган эмесмин. Биринчи жолу ошо Ордо саясий партия менен, себеби үндү жеткизиш үчүн дагы, депутаттарга үнүбүз жетиш үчүн дагы ошол өзүңдүн ошол жака талапкер болуп барсаң да үнүңдүн жетиши да жеңил болот экен. Ошон үчүн мен сиздерди терең ишеним менен колдоого алат деген үмүттөмүн. Себеби ким Аллах Тааланын үйүндө, ким Аллах Тааланын үйүн кооздосо, абат кылса, жарык кылса, анын ичин тазалык маргуматкан болсо, Аллах Таала кыямат күнү ары менен ажырык сыйлыктарын берет. Ошон үчүн биз баардыгы биргеликте, өкмөт башчылары дагы, биздин имам хатиптер дагы, казыкелер дагы, ошондой эле муфтияттын иштеген, муфтияттагы биздин муфтий башчыларыбыз дагы ушул нерсе көйгөйлүү маселени, светтин маселесин чечип берсеңиздер. Ошон менен кайрылып биз ошол Ордо саясий партия менен ошон үчүн аттандык биз ошого. Ушул үнүбүздү жеткизелик, жок дегенде ушул маселени чечелик. Кыямат күнү ошо жок дегенде тарыхта калалык, ушул маселе чечилген. Бул эми дагы башка кийинки келген президент болсо да каралбай көйгөйлөр калып кете берет. Бирок бир жакшылап ойлоп коюңуздар бир нерсени. Бул мечитибизде эч кандай бир бизнес боло турган нерсе эмес. Болгону элдерди имандуулукка чакыруу, акыретке даярдануу, бул дүйнөдө кандай жашап өтүш боюнча гана боло турган сөздү ошол жерде биз таза жайды, биз светти камсыздоо менен өзүбүздүн бытовой баада гана өткөзөлү.